Урматтуу жетекчилер, айтсаңыздар, биздин тарыхта ушул мыйзам кабыл алгандан бери, бул канча жылдык мыйзам, кызыкчылыктардын кагылышы боюнча мамлекеттик кызматта, жоопкерчиликтүү кызматта иштеген адамдардын өздөрүнөн алдын ала бул жерде кызыкчылыктардын кагылышы болуп калат экен деп арыз келди беле сиздин эсиңиздерде? Какое-либо государственное уполномоченное лицо, должностное лицо, когда-либо до наступления определенной ситуации в конфликте интересов заявляло ли об этом за 30 лет нашей истории? В памяти вашей есть такие случаи? Вот я не могу в этом участвовать, к сожалению. Өзүн-өзү чектеткен адамдар жөнүндө айтып атам. Эсиңиздер барбы ошондой учурлар? Саламатсызбы, Эльвира Жыргалбековна. Мындай учурлар катталган эмес. Эмнеге деп ойлойсуздар? Мыйзам буга чейин мындай жакшы иштебегендиги үчүн го деп ойлойм. Анда азыр киргизилген өзгөрүүлөр эмне жөнүндө айтылып атат да, өзгөрүүлөрүңөрдө? Жакшы иштете турган өзгөртүүлөрдү алып келип атабыз да. Буга чейин кадр кызматкерлери декларацияларын толтурушун сураган эмес да, мындай жакшы. Жок, кечиресиз, сиз туура эмес айтып атасыз. Декларация маселеси көп жылдан бери мамлекеттик кызматта иштегендердин баары толтуруп келе жатышат. Салык кызматы текшерет, тиешелүү кызматтар, жоопкерчиликтүү кызматтар текшерилет. Мен жооп берейин. Тескерисинче, акыркы бир нече жылда декларацияларды жокко чыгарган учурларда эсиңиздеби? Эльвира Жыргалбековна, уруксат берсеңиз, биздин ЮР башкармалыгынын башчысы жооп берип койсо бул вопроско. Сиз бул мыйзам боюнча жооп бере турган адамсызбы? Ооба. Даярданып келе да жигиттер. Канча жыл болду иштегениңизге? 2 ай болду бул кызматка келгениме. Так, макул, анда бериңиздер. Саламатсызбы, Эльвира Жыргалбековна, Усеналиева Бактыгүл агенттигинин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы. Мыйзамдын иштеши боюнча буга чейин мыйзамда кызыкчылыктардын кагылышуусу боюнча декларация о частных интересах деген бар. Бул налоговый декларация менен көбүнчө алмаштыра беришет. Ошо декларация о частных интересах дегенде мамлекеттик органдардын этика комиссиялары карап келген. Бирок турмушта бул этика комиссиялары аны заседание болуп чогулуп карабай келгендиктен, ошо сиз берген биринчи суроого карата ушул кызматка кирип атканда ушул жерде менин кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп атат деген жагдайлар келип түшкөн эмес. Бүгүнкү күндө азыркы мыйзамга берип аткан өзгөртүүлөрдө мындан кийин ушул декларацияларды мамлекеттик органдарда кадровиктерге, кадр бөлүмдөрүнө жүктөп атабыз. Анткени кызматкер жумушка биринчи жолу кирип атканда эң биринчи эле ушул кадровиктер менен иш алып барат. Анан ошондо декларация частных интересовду ошол толтуруп жанакы кызматчынын өздүк ишине, орусча айтканда личный делосуна тиркелет. Анан мыйзамда ушундай өзгөрүүнү дагы ушундай сунуштап атабыз. Эгер мисалы сиз туура түшүнсөңүз, мен эмнеге суроолорду берип атам? Отдел кадров деген жетекчисине жооп бере албайт да. Жетекчисине көз каранды болот да. Эгер деген бир жетекчи дайындалса, азыр кандай бизде кадр саясатына көп башаламандык болуп атат да. Бир жетекчини дайындасак, ал жетекчи деген анын туугандары, жакындары, бир ошол ал иштеген кызматта же ал иштеген жаатта деген туугандары, бир аффилированный фирмаларды, бизнестерге үлүштөрү болсо, кызыкчылыктары болсо, ошол жетекчи келгенден кийин отдел кадрга эмне үн көтөрүп бирдеме деп жооп бере алабы? Жок, сиз туура эмес барып атасыз. Бул жагыңыз туура эмес болуп калып атат. Бул кызыкчылыктардын кагылышы деп аны чектете албайт да. Кантип токтотобуз? Эми чындыгына келгенде практика жүзүндө келген жетекчиге карата ошол отдел кадрдын башчысы мындай иш жүзүндө эле ошол декларацияны толтуруп даже берүүсүн дагы мындай айта албайт да. Сиз туура айтып атасыз. Анткени ушул бул жерде сиздин кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп атат, ушул декларацияны толтуруп бериңиз деп деле жетекчиге барбайт. Анан учитывая то, что ушул жетекчилер саясий кызмат орду болгондуктан, бул ошо кайсы жерде мындай номенклатура кимде болсо, ошол жердеги кадрлар ишти алып барылышы керек. Анткени дайындалып аткан жерде депчи, анткени биздин агенттик административдик кызмат ордун ээлеген. Койдуңуз. Анда дайындап жаткан кабинет министров, премьер-министр
ошону текшериш керекпи, кызыкчылыктарын, кагылыштарын? Же УКМК жөнүндө сөз болот атабы, же башкы прокуратура жөнүндө сөз болот атабы, же биз биякта отурган кызматта отурган адамдардын бирөөнү жөнүндө сөз болот атабы? Ким текшериш керек? Жок, ал андай бул дайындалып аткандыктан бул кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзам бул бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге жайылгандыктан бул кайсыл тараптан дайындалып атса, номенклатура кимде болсо ошол менен эске алынышы керек деп эсептейбиз да. Мисалга алсак, агенттикке кызматкер келип атканда, ал резервден дайындалып атканда ошол декларация частных интересов толтуруп, ошол жерде айлык акысы канча экенин, ушул жерде мунун туугандары же группалаштарыбы же дагы бирөөлөр иштейби, иштебейби, ошону декларацияда көрсөтөт. Ал эми жетекчилер буга чейин ошентип толтурулуп келген декларациялар жөнүндө сөз болуп атат, буга чейин толтурулуп келген, бирок бардык мамлекеттик органдарда да толтурулган деп биз толук айта албайбыз. Анткени 17-жылы бул мыйзам кабыл алынган, 17-жылдан бери деле бул мыйзамды иштетүү боюнча мындай бир канча аракеттер болгон. Азыркы күндөгү өзгөртүү түзөтүүлөр дагы ушул мыйзамды аткарылышына агенттикке да бир ушул кызыкчылыктар кагылышуусу боюнча дагы иштер жүктөлүп, мындай мыйзамды иштетүү боюнча аракеттер жасалууда. Мен бул суроолорду эмнеге берип атам? Мыйзамды мен колдойм. Бирок урматтуу жетекчилер, сиз туура түшүнүңүздөр. Эмнеге биздин кызматта иштеп жаткандан кийин алардын туугандары, бир туугандары, аялдары, кайын-журттары байып атат да, ошол именно ошол жаатта каражаттарды алып, бирок аны деген только бир саясий кырдаал өзгөрдүгөндөн кийин биз текшерип атабыз да. Ошол боюнча мен ойлойм, сиздер дагы бир ойлонуп иштеңиздер.